Самый Кожо Мирлан дагы сурап атат, сөз берип коелу. Анан корутундуга өтөбүз, урматтуу депутаттар. Рахмат, урматтуу Чолпон Алиевна. Эгер мүмкүн болсо, мен борборлук трибунага чыгып бере турган суроолорумду берейинчи. Рахмат. Келиңиз. Себеби авторларды бетме-бет көрө албай калат экенбиз да, бетме-бет көрө албай калат. Рахмат, урматтуу катышуучулар, урматтуу Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүн алгандагы эң негизги мамлекеттин атрибуту болгон кыргыз туусунун авторлору. Амансыздарбы? Мен сиздерге бере турган суроолорумду ушул жерден бергим келип атат, анткени бетме-бет сүйлөшкөнүбүз жакшы, артты карабай. Туунун мынакей 92-жылы 3-мартта кабыл алынган да, туурабы? Ошондогу негизги түп нускасы каякта? Түп нускасын баарын жогорку кеңеште калганбы, эмеде кабыл алганда. Бүт. Андан 2 жыл ресурс өрттөнүп жок болсо керек. Өрттөнүп? Өрттөнгөнүн көрдүңөрбү? Жөн анда бир же турсалар билбейбиз, ошого бергенбиз да ошону. Неге билбейсиңер? Силер автор болсоңор. Сиз автор болсоңуз, өзүңүздүн бул бир арабанын дөңгөлөгүн жазап коюп ошонун авторлугун алган жоксуңар да. Силер бүтүндөй бир мамлекеттин туусунун автору болуп туруп, ошонун түп нускасын билбейм деп отуруш бул кандай? Эми биз деген бул жөнүндө Жогорку кеңешке алар кабыл алды, бизди кириштирген жок андан кийин. Биз канча жолу кайрылдык, эч кандай Микрофон жакыныраак кармап алсаңыз. Биз канчалык кайрылсак да эч кандай жооп болгон жок. Кийин музейден дагы сурашканда биз таппадык. Алар дагы ошентип тапкан жокпуз деди. Кайда жоголгондорун билбейбиз. Биздин мамлекетте ушундай. Конституция боюнча маселе чыкса, конституция боюнча маселе чыкса, конституциябыз жоголуп кетет. Туу боюнча маселе чыкса, туубуз өрттөлүп кетет. Ушундай бизде көнүп калганбыз. Буга деле мейли. Эми экинчи нерсе. Сиздер өз колуңуздар менен көз майыңарды кетирип, баягынтен бери бул нерсенин баары ачыкталып калды. Мынакей урматтуу агайларыбыз, Бекбосын агайыбыз отурат, Жусуп агайыбыз отурат. Интервьюларыңарда ар кимиңер ар башка интервью берип атасыңар. Мынакей Бекбосын агайыбыз айтып атат, туу жанагындай болушуна мен каршымын деп каршы пикирин билдирип атат да. Мен ушул жерден бир нерсени айткым келип атат. 7 миллион элди кыргызстандыкты дүрбөлөңгө салбай, азыр авторлордун тирүүсүнөн 3-өө отурасыңар, 3-өө. Мына азырда бирөөсү жок экен, 2-өңөр отурасыңар. Тирүүлөрдөн 3-өө бар, туурабы? Ушул 3-өңөр эле чече турган маселе эле. 3-өңөр каршыбыз айланайын. Биздин туубуз ушул бойдон эле калсын. Өзгөртүүсүз эле турсун. Түндүгүбүз деле ошол. Желегибиз деле, байрагыбыз деле, асабабыз деле ушул бойдон калсын десе, эч ким сиздерге, эч ким, бир дагы адам сиздерге каршы пикир кылып зордомок эмес. Эми мен айтып берейин. Мына бул жерде бизде талаш болуп аткан нерсе. Могул символика деп аталат, туугандар. Бул реализм эмес. Бул символика. Туу. Мына бул жерде турган 3 чамгарак жакпай атат, Эмне үчүн 3 чамгарак жакпай атат сизге, урматтуу автор? Жусуп агай, айтыңызчы. Эмне үчүн 3 чамгарак жакпай атат сизге? Жөн 3-өө жакпай атат деген жокмун. Себеби 3-өө, 4-өө экөө айме деле жок го. Мисалы азыр түндүктүн баардыгы 2 кылып койсо деле болот. 4төн болуп калып атат азыр. 2 кылып койсо деле болот. Эми экөө бири себеби мындайда, 3-өө, 4төө болгондо түндүк чоңойгон сайын 4төө болот чамгарагы. Түндүк кичирейген сайын 3-өө болот. Мындай кылыңыздарчы, башында ушуну 3-өөнү кабыл алып атканда эмне болгон сөздөр болду эле? Сиздердин мурдагы унутуп калбасаңыздар, эски интервьюңуздарда өз оозуңуздар менен айткан сөзүңүздөр турат. Эмне үчүн 3 чамгарак? Биз деген башында 3-тү тандап алдык. Бунун өзүнүн немелери бар. Ар бир символдун өзүнүн түшүнүктөрү бар. Туура. Мынакей кечээ карап отуруп, ошол 17-жылдагы чыккан
Кыргыз туусундагы Сабыр Ифтаровдун автордун бири Раматы ошонун статьясын окуп чыктым. Азыр кичине кыскартып көчүрүп алдым эле. Окусам эме болсо да. Бул жерде ар бир сызыгы өзүнүн маанилери бар. Туура. Мисалы үчүн деген мен 4 жасаганда деле каршы болгом. Ай бул болбойт. Бул деген классикалык эмесин тандап алышыбыз керек. Бул кыргыздын боз үйү эң негизгиси 3төн гана болгон. Классикалык. Ал хандын боз үйү, байдын боз үйү деп бөлбөш керек. Негизин алыш керек да, чынбы? Ошон үчүн 3 бойдон калыш керек деп эле ойлоп келаткам мен. Эми билбейм кандай болорун. Сиз аябай туура айтып атасыз, Бекбосун агай. Мына эми мен дагы бир суроо берейинчи. Ушул жерде мүмкүн депутаттарга деле, ушул жерде катышуучуларга деле. Жамандыкка өлгөнгө тигилет деп боз үй жазалабы кыргыз, жазады беле? Жооп бериңизчи, урматтуу автор. Эми Өлгөнгө тигилет, ушуну атайын өлгөнгө тиккенди 3 шамгарактуу кылалы деп, ушу өлгөн үчүн, жамандык үчүн мен билбеймин деген тиги ошондой эле илгери ар биринин бир 2-3төн үйлөрү жакшылыкка жамандык деп өлгөндөр болбосо керек. Эми азыр бизде деле эч кандай жамандыкка деп боз үй тикпейт. 2 боз үй тигет азыр чындыгында. Жамандыкка деп атайын ушул боз үй жамандыктыкы дебейт да, туура. Начар боз үйгө өлүк киргизбейт. Туура. Начарына көк жагылат да, тамак пишират. Демек мынакей азыр бир баштан келе Бекбосун агай, сиз моунун 4 чамгарак болушуна автор катары каршысыз. Каршымын, дагы да каршы. Дагы да каршысыз. Жусуп агай, сизчи? Мен каршы эмесмин. 3-өө, 4-өө мындай деле андай деле айырмасы жок. Айырмасы жок эмес. Мен анда сизге айырмасын айтып коеюн. Төп келишти деп айтып Сизге 2 болсо деле боло берет экен, түшүндүк аны. Мындай да моул 3 чамгаракты билбегесеңиздер билип алыңыздар. Иптаровдун раматылык кайран Сабыр Иптаров өлбөй кал. Өлбөй кал. Ошо киши болгондо азыр силердин оозуңарды ошто каратмак. Ал киши болгондо эмдигиче ушул тууну анализдеп, иликтеп, жиликтеп баарыңарга так даана коюп бермек. Мына бул 3 чамгарак, урматтуу туугандар. Кыргыздын боз үйүнүн түндүгү. 3 чамгарактын 3 башы эсептеп көрсөңөр 12 болот 4-өө. Бул 12 айды түшүндүрөт. 12 айды түшүндүрөт. Бул жерде турган 3-өө 3 айдан 4 мезгилди түшүндүрөт туугандар. Могу 4-өө 4 мезгилди түшүндүрөт. Дагы бир 3 чамгарактын 3-өө болгону кыргыздын уруусун байлаган ушуга. Оң канат, сол канат жана ичкиликти ушул 3-өөнө байлабады беле? Унутуп калдыкпы биз? Же маңкурт болуп баратабызбы? Мына ушул чечмелениши бул чамгарактыкы ушул. Эми урматтуу туугандар, бул 3төн каршы терши 6, жалпылап айтканда 12, бул 12 ай, 4 мезгил. Анан кыргыз дагы эзелтеден бери так сандарды ыйык деп эсептеп келишкен. 1, 3, 5, 7, 9 сандары булар ыйык сандар деп эсептелип келет, туурабы? Эми урматтуу туугандар, биз ушул чамгарак боюнча сөз кылып атабыз. Экинчи нерсе, мына бул чекесиндеги нур, күндүн нуру ийри болуп калган үчүн биздин мамлекетибиз өнүкпөй атат деп атасыңар, туурабы авторлор? Эми мен муну айтып берейин. Күндөн чачыраган 40 нур бул 40 урууну белгилеп келет. 40 уруу кыргыз деп келет эзелтен бери. Муну биз жинди болуп калбасак, 40 уруу кыргыз экенибизди элдин баары тааныйт жана билет. Жана ошондой эле бул күн караманын жалбырагы эмес, урматтуу туугандар. Бул Умай эненин символун билдирген кыргыз оюму менен берилген. Умай эненин нарис нурлар, бул наристенин колдоочусу болгон Умай эненин баарыбызды эне төрөгөн, эне баккан, эне өстүргөн, урматтуу туугандар. Ошол Умай эненин колдоочусу, бул наристенин колдоочусу Умай эненин эн тамгасы. Ою ошондой деп айтылып келген. Мен бала кезден, мен мектепте жүргөндө да ушинтип окуткан. Баарын ушинтип окуткан. Бүт баарыбыз ушуну билебиз да, Бекбосун агай кандай дейсиз? Туура, бул жерде ошо жана көчүрүп алган жерде дагы бар. Эгер мүмкүн болсо. Жакын айтсаңыз микрофонго жакыныраак. Мүмкүн болсо. Айтыңыз. Түндүк көчмө маданиятын
өз алдынчалыкты, ынтымак биримдикти өнүгүүсүнө атасы алтын эне адебин өбүлөнү туюнткан символ. Түндүк өз Кыргызстандын визиттик карточкасы, атабадан мурасталган мөөр тамгасы, ыйык табериги. Күн түндүктүн чачыраган 40 кубук катары эсептелип, алар бир түндүктүн айласына баш кошуп, бир түндүктү Кыргызстандагы көп улуттуу калктарда деле эстетет. Философиялык мааниде түндүк төгөрөктүн төрт бурчу деген ой тутумун чагылтып, ааламдын, жер шарынын, адамзаттын, коомдун бүтүндүгүн, мезгили менен мейкиндиктин биримдигин сыпаттап турат. Айлана чексиз мейкиндикти ашташкан чамгырактап, дүйнөнүн төрт тарабын, жердеги төрт мезгилин, ошондой эле байыркы кыргыздын жыл санагында чечмелесе болот. Ошол. Туура, мына сиз ушуну туура. Муну ушунда сиздер кабыл алгандан бери ушинтип келатабыз да, туурабы? Анан эмне болуп эле бүгүн эле анан эмне болуп кеттик? Бул деген экинчи дагы бир мааниси бар, урматтуу туугандар. Бул коломто. Коломто. Кыргызда коломто өтө маанилүү туугандар. Коломтоң өчпөсүн дейт. Ар бир үйдө коломто бар. Эне бар үйдө коломто бар. Коломтобуз өчпөсүн деп келген туугандар. Жылуулук коломто деген. Коломто деген нур, коломто деген ынтымак, коломто деген биримдик. Ошол коломтону тегеректеп энелер балдарына жомок айтып берген, манас айтып берген, комустун күүсүн чертип берген. Коломтонун тегерегинде түндүктү ачып коюп, боз үйдө терезе болбойт, терезе катары түндүк болгон. Могул нерселерди биз ыйык нерсе туюк болот, урматтуу туугандар, ыйык нерсе туюк болот, тарых үчүн айтып коелу. Ушуну жөн эле койсок жакшы болмок. Эми мен кийинки нерсеге өтөйүн. Суроо. Башында бизге, бүтүндөй парламентке, 90 депутатка ушул туу өзгөрүш керек экен, муну авторлор сунуштап атат дебеди беле? Силер сунуштап атканыңар чынбы? Айтыңызчы, Жусуп агай, микрофонго. Жок, биз сунуштаган эмеспиз. Сиздер сунуштаган эмессиздер. Эгер кечирип коюңуздарчы. Чындыгында эч кандай сунуштаган эмеспиз. Өткөндө мен телевидениеге чакырганда сурашты да, эмне үчүн сунуштадыңар деп. Мен эч кандай түшүнүгүм жок мындайга деди. Мен түшүнбөй жатам деп. Эмне үчүн мындай эскизди көрсөттүңөр дейт. Мен андында да түшүнүгүм жок болду. Эмне үчүн анан мен уруштум. Эмне үчүн айтып койбойсуңар? Сен больница жасасаң эмне кылайын? Больницага деген кабарчылар деле келип интервью алып атат. Чалып койсоң эмне болот? Же WhatsApp жокпу деп уруша кеттим ошол жерден. Кичине бир кеңешип коюш керек, кеңешип чогуш дегенден кийин. Дедим, артынан айтып атат, Жайчыбек өзү айткан деп. Мен айткам чындыгында, биз эгерде концепциясы өзгөрбөсө, эч кандай бар орду менен калса, бир аз өзгөртүүгө макулбуз деп айтканбыз. Башында эле айтканбыз. Демек, бул жерде Бекбосун агай, мына Жусуп агай экөөңөр тең авторлорсуздар. Сиздер сунуштаган эмес экениңерди айттыңар, бирок башында биз сунуштаганбыз деп айтып алгансыздар. Мынакей, Улам Бердибаев, сиз айтып бериңизчи, баягыда ооз мурдубуз кыйшайбай эле ушул авторлор сунуштады дебедик беле? Урматтуу Мирлан Самый кожо, биринчиден бул жер следственный орган эмес сизге. Жок, мен суроо берип атам. Жок, суроо берсеңиз, тонуңузду өзгөртүп, сый менен, мамиле менен суроо бериңиз. Орду мурдуңуз кыйшайбай деп, сиз мындай өзүңүз маданияттын өкүлүсүз. Мен сиздерди чакырам. Маданияттын өкүлү болгондон кийин, концепциядан чыкпай, туу боюнча кийин сүйлөшкүлө. сый мамиле кылышыңызды мен талап Улам кылам. Бердибаев. Бул бир. Экинчиси. Улам Бердибаев, мен сизге айтып коеюн анда, мындай менин үнүмдү, менин сүйлөөмдү, Жок, токтоп туруңуз. Эми сизди уктук. Жок, сизди уктук. Мени да чектей албайсыз. Мени да чектей албайсыз. Мени дагы чектей албайсыз. Жок, дикцияңыз болсо сиз сый мамиле кылыңыз. Жок, сиз сөкпөйт да, сиз тонуңузду өзгөртүңүз. Мирлан Самый кожо. Эки авторду отургузуп алып, эми акыры бул следственный комитет эмес го. Бул жер эми палата. Улам Бердибаев. Мирлан Самый кожо. Сиз автор катары анча-мынча сын пикирлерди туура кабыл алабыз. Чичалабайлы. Бирок сиз просто оозу мурдуңуз кыйшайбай деп, мындай сөзүңүздү этияттап сүйлөңүз. Сиз эгерде стенограмманы көтөрсөк, сиз айтып атасыз. Сиз анда сөзүңүздү артка алыңыз. Андан кийин ынтымакка чакырам, айтышпадыңыз. Сиздер айтпадыңыздар беле, урматтуу Улам Бердибаевич, Мен мынакей. жооп бергенге мүмкүнчүлүк бересизби? Суроо бердиңизби? Сиз анда демитпей, тонуңду өзгөрт дебей, тонуңду өзгөрт дегидей сиз мага эч ким эмессиз. Антип айтпаңыз. Сиз дагы мага эч ким эмессиз. Сураныч. Жооп бериңиз.
биз үчүн, кыргыз эли үчүн улук болгон тууну азыр кабыл алып атабыз. Түзөтүүлөрдү. Сиздерден суранам, эмоцияңарды эшикке чыгып, комитетти сыйлап, сөзүңөр болсо жашына бири-бириңерге сый мамиле менен айткыла. Рахмат Чолпон Алыевна. Урматтуу Мирлан Самый кожо, сиз аябай кенен кесир айтып өттүңүз. Андан кийин мына Сабыр Иптаров деген авторлордун бирин дагы жогоруда өзүңүздүн баяндамаңызда айтып өттүңүз. Биз Сабыр Иптаровдун дагы буга чейин аракеттерин көрдүк. Окуп чыктык да, тарыхты көтөрүп. Ал киши дагы мына эгерде мен сизге кааласаңыз сизге дагы берем. Бул өсүмдүк күндү карап өсөт, бул батканда башын жерге салып таң атышын күтөт. Мындай түшүнүк менен мени кайдыгер калтырбай, автор катары бул суроо кайра каралып атканына карата мен бул тууну кайра каралып чыгышына даярмын деп Раматтылык Иптаров дагы өзүнүн сөзүндө айтып өткөн экен. Мен буну сизге маалымат катары. Сиз Иптаров боюнча айтып атпайсызбы, эгерде Раматтылык Иптаров болгондо депчи, эми ал киши дагы ошондой бир ой болгон экен. Бул бир. Экинчиси, биз авторлорду менен чакырып, сүйлөшүп, ал жерде чындыгында ушундай маселе бар экенин, жаралганын, буга чейин дагы талкууланып атканын, эгерде ушул мүмкүнчүлүк болсо, ушул көзүбүз бар да, ушул тууну биз дагы, ал жерде авторлукту эч ким талашкан жок. Мирлан Самый кожо. Авторлор ким кабыл алынган болсо, ошол авторлор калат. Бул жерде тууну өзгөртүү деген сөздү колдонбошубуз керек. Бул тууга жакшыртуу, өзгөртүү киргизүү гана толуктоо. Ошентип чечмелесек болот. Андан кийин бул жерде талкууласак, Мирлан Самый кожо, түгөнбөйт. Сиз өзүңүздүн аргументтериңизди айтасыз, мен өзүмдүн аргументтеримди айтам. Ошон үчүн Чолпон Алыевна, менин сунушум аталган маселени азыр отурсак, таң аткыч жакта отурсак дагы талашып тартыша беребиз. Рахмат, мен анда бир мындай алайын. Туура айтып атасыз. Ооба, таң атканча муну түбөлүк дагы талкуулай беребиз. Мен акыркы жыйынтыктоочу сөздөрүмдү айтып коеюн анда. Уруксат бериңиздер. Мынакей, биринчиден, азыр биздин берген сунушубуз убактысы өтүп кетти, 10 күн дебедиңиздерби, туурабы? Биринчи окуу эсиңиздерде болсо, качан кабыл алынган? Числосу, канчанчы ай, кайсы күн? 29 ноябрь. Бүгүн канчасы? Бүгүн 19 декабрь. Канча күн болот? 20 күн болуп атат да, Урматтуу туугандар, биз экинчи окууга эми келип атканда сунуштарыбызды четке кагып койдуңар, бул бир. Экинчи нерсе, мен таң калып атам да, мына азыр ушул жерде бакандай болгон туунун авторлору отурат, экөө. Үчүнчүсү дагы келбей калыптыр, менимче ада каршы болуш керек да. Экөөнүн бирөө мына бул жерде отурган, экөөнүн бирөө карамандай каршы болуп атат. Бекбосун Жайчыбеков. Туунун автору каршы болуп атат да. Бирөө эле макул, жарым макул болуп атат, окшойсуз сиз дагы, туурабы? Жок, бирөө эмес, Айдарбек да экөөбүз макул болуп атпайбыз. Каякта Айдарбек? Жок да, көрбөй атабыз. Билбем, бүгүн эмне болуп келе албай калды. Ошону айтып атам, ошо. Ал да келгиси келбей атат. Ал да элди угуп атат деп ойлойм да. Ошон үчүн биз зордоп аткан жокпузбу деген дагы ой келип атат, урматтуу туугандар. Ошон үчүн бул туубузга өзгөртүү эмес, өзгөртүү деп айтканга болбойт деп атпайсызбы, Улан Бердибаевич? Туурабы? Түздөө деп атабыз, туурабы? Түздөө. Анда могу нерсени элестетип көрөлүчү. Биз түздөө үчүн түздөө болот экен да, чамгаракты 4 кылсак, тигини түз кылсак, бул түздөө гана болот экен да. Эми биздин адамзатынын кашы экөө эле. Эки кашыбыз бар да. Ушу жерге дагы бир үстүнө эки кашты койсок, өзгөрүп калган болобузбу же түздөлүп калган болобузбу? Эми Мирлан Самый кожо, бул символика менен адамдын бетин Жок, эми өзгөрүүбү же салыштыруу болбойт. Кантип эле кашын үстүнө кашын тартсын. Кашын үстүнө балким тартышы мүмкүн. Жакшыртуу. Жок, эки кашка дагы эки каш кошуп койсо өзгөрүү болобу же оңдоо болобу? Жок, негизи ушундай болуп калат да. Мен эми айтайын дегеним, урматтуу туугандар, өзүңүздөр билесиздер, баары өзүңүздөрдүн колуңуздарда турат. Менин айтып коеюн дегеним, мынакей кечегине Казакстан коңшу республикадагы бир мезгилде Астана деген шаарын
атын өзгөртүп Нур Султан деген шаар кылган. Туурабы? Бүгүн кайра ошол тагдырдын тамашасын караңыздар, айланып келип, Нур Султан шаарынын аты аталып, алынып, кайра Астана шаары болуп атат. Мен урматтуу президентибиздин саясатына каршы эмесмин, колдойм, бирок тууга каршымын. Тууга каршымын. Президенттин саясатын колдоп келатабыз, жана да колдой беребиз. Бирок могу тууга болгон менин жеке пикирим, каршы пикирим бар. Мен айтайын дегеним, ушул бийликтин өмүрү узун болсун. Мамлекетте стабилдүүлүк болсун. Байрагыбыз түшпөсүн. Келечегибиз кең болсун. Эгемендүү элибиздин эртеңине кечкирбесин. Бирок 20 жыл болобу, 30 жыл болобу бийлик алмашкандан кийин кайра ушул желек урматтуу авторлор кайтып келерине бөркүңөрдөй ишенип койгула. Бөркүңөрдөй ишенип койгула. Айтты айтпады дейсиңер. Рахмат. Рахмат. Мирлан Самый кожо. Кийинки сөз Балбак мырзада. Бек болсун, саламатсыздар, урматтуу айым, депутаттар. Бек болсун, айтсаңыз, гербтеги күн менен желектеги күн эмне экөө эки башка? Же сүрөттө ушундай болуш керекпи? Же символикаларды ушундай болуш? Мына гербтеги күндү карасаңыз башкача чыкканы. А желекте күн башкача болуп калган. Ошого эле жооп берип койсоңуз, же ушундай болуш керекпи? Эми бул жерде эки мезгилде эки башка авторлор иштешкен. Бири-биринен кеңешкен эмес. Биз аларга катышкан да жокпуз. Ошондо кандай кылабыз? Гербтеги күндү да сиздин Эч нерсе эмес, мисалы үчүн деген эч нерсе эмес болсо, анда президент предлагать этип өткөн желекте эле эч нерсе эмес. казактардын туусу менен гербтерин салыштырып көргүл. Жок, мен сизден как Мен сүрөтчү ошону катары айтып сурап атам. Мен мисалы үчүн мен эмне деп айта алам? Мен муну дагы өзгөрүш керек, тетигиндей нур кылыш керек деп айтышым керекпи? Жок. Туурасын айтыш керек. Суроо сурап атам. Сиз акыркы күндөрү саясатташып атасыз аябай көп. Мен суроого жооп берип атам. Мен буга суроого жооп бере албайм деп жатам. Себеби деген булардын өздөрүнүн негизи концепциясы бар. Биздики өзүбүзчө болгон. Рахмат. Бизди бириктирип Мен эч суроом ким жок. жок. Рахмат, Ошол үчүн рахмат, мен бере ага. албайм, айта албайм. Рахмат. Урматтуу депутаттар. Суроо жооптор бүттү окшойт. Арсланбек Касымакуновичте сөз бар экен. Кыскараак сураңыз. Бир толуктуу бар да, жана бүтпөй калдым эле. Биринчиден туу өзгөрүп атат. Буну айтсаар деле, түздөттүк деле, мындай деле бир чизмесин өзгөрттүк делеселер өзгөртүү. Бул биринчи факт. Ошон үчүн жана мен берген сунуштарды дагы добушка койгула. Экинчи маселе. Авторлук бул түбөлүккө берилген нерсе эмес. Бүгүн булар автор, мына бүгүн эгерде өзгөртсө, силер уже автор болбой каласыздар. Автор болуп, мына канча депутат сунушу өзүнүн добушун берсе, ошончо депутаттар автор болуп калат. Уже силер болбойсуңар автор. Аны билип койгула. Себеби депутаттар кабыл алышпайбы. Алар автор болот. Канча 90 депутат береби, ошолор автор болот. Силер ошону билип койгула. Анан кийинки маселе. Элдин түпкү желеги Манас мезгилинде бул көк болчу. Ошон үчүн жазылып турат, көк асаба кызыл туу депчи. Ошон үчүн биз кийин анан эгерде мына мен көк деп берип атам, силер азыр ошол дагы маселени койгула. Анан өтпөсө мен кийин дагы киргизсем, анан кийин дагы анан эме кабыл алгыла деп атам да, ошо түз менен. Негизи туу өзгөрсө өзгөрө берсин, бирок биз буга эме кылабыз да. Негизи мындай эме жок да, мораторий жок да. Эртең балки мына менин иним значит киргизет Коргонбай уулу мындай болсун деп. Дагы карайбыз дагы. Самый кожо эртең бирсүнү киргизет, аны карайбыз балким. Тигил Замирбек киргизсе, аны деле карайбыз. Ошон үчүн биз буга эме чек койбой элек. Ошо менен кете берсин. Өзгөрө берсин, турмуш да ордуна турбайт экен, ошон үчүн туу дагы өзгөрөт. Негизи герб дагы өзгөрүш керек. Герб бул биздин бүгүн герб, бул жөнөкөй эле сүрөт. Жана мектепте тарткан же болсо художественный училищеде тарткан сүрөт. Бул биздин жүрөгүбүздү тийбей атат, эчтекеси жок кыргыздын нукура нерсеси. Ошон үчүн гербти дагы карайлык. Рахмат. Урматтуу депутаттар, азыр катары менен сөз берейин бардыңарга. Анан эртең комитетте сүйлөй албай калдык, сөз берген жок деп айтпагыла. Ошон үчүн азыр сөз Мейкимбек Акимичте.
Рахмат Чолпоналыйынан. Урматтуу автор, айтсаңыз, ушул биздин туубуздун түп нускасы кабыл алганда нурлары түз беле же азыркыдай беле? Биринчи түз болчу. Микрофонду жакыраак кылып айтсаңыз ушул сөздү. Иә. Микрофонду жакыраак кылып айтсаңыз. Жок, нурлары түз болчу биринчи эмесинде. Анан кийин ийрейип кеткен. Биринчи биз сиздер автор катары сунуштаганда нурлары түз беле? Мен айтайын, түз жок болчу. дегенде. Ооба жок деп койсоңуз. Уксаңыз, дегенде баштаганда биз түз жасап көрдүк. Түз. Ал деген бул эч кандай комиссияга да көрсөтпөй, өзүбүздө. Жалгыз гана деги каза такмада көрдү. Өзүбүзгө да жаккан жок. Анан кийин биз Микрофонду бир аз жакыраак кылып аласыз. варианттарын жасай баштадык да. Биз группта жасадык. Түрлүү 5-6 вариант жасадык, бирок эчтекеси жаккан жок. Өзүбүзгө да жаккан жок. Комиссияга да жаккан жок. Бирок жогорку кеңешке алып чыккан жокпуз аны. Анан акырында ушул мисалы жанагы мына Иптаров айткандай, Умайененин оюсун ошондо анын куйругу ушундай ийилип турат. Ошол да алсак деген. Ар кандай эми отуруп алып отурасың. Түшүндүм, эки бөлөк айттыңар да, сиз бирок түп нускасы түз болгон, туурабы? Кечирип койгула. Чындыгында тиги адегенде башталганда Жусуп ачык эле айтчы, сен деген адегенде катышкан жоксуң эң башында. Ошон үчүн аны айтууга акың жок. Мисалы да. Анан мен сени автор деп автор эмесин деп айтып аткан жерим жок. Сенин эмгегиң толтура. Бирок ошол жерде сен жок болдуң. Адеген ошол адеген кемелер башталып атканда, адегендеги талкуулар болгондо катышкан жок. Ал факт. Аны эмеден көрсөңүздөр да болот. Анан кийин ошо иштеп отуруп айтсаңыз түз беле же ири беле? Болду, ошону эле айтып коюңуз. кабыл алганда ири, адегенди көрсөткөндө комиссиядан кийин жогорку кеңешке депутаттар көрсөткөндө биздики ири болду. Ири болгон, Ооба. Болду, ушул эле жообуңуз. Алгачкысы ири болду. Анан ушул 40 нур, 40 урубузда туурабы? Ооба. Эмне үчүн азыркы сунушталып атканда 40 нур күндөн бөлөк болуш керек, күндөн мындай бир узарып чыкпаш керек деген суроо да. Мына Жамиля Кубанычбековна да ушул суроону айтты да. Мен да ушул ойдомун да. Эми авторлор жооп берип койсоңуздар. Бул жерде мисалы мен буга каршы болуп атам, айтпадым бу эле. Казактардыкы ушундай, ошону эле кичине өзгөртүлүп калгандай сыяктуу сезилип атат да мага. Анан дагы бир бөлүнүп турат. Анан кийин суроода урматтуу авторлор, рахмат. Мына чамгаракты эми көрүп жүрөбүз да, эми төртөөнү кылабыз деп атабыз, жакшы ниет кылып да, Кудай буйруса. Анан ошо чамгаракты боосу болот да, чоң боз үйлөргө кирсеңер боосу болот, бекем болсун дегенде. Мен сунуш берем, эми азыр айтып атабыз, 10 күн өтүп кетти уже депчи. Бирок эгер дагы өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк болсо, урматтуу авторлор, ушу чамгаракка дагы мындай бир боону байлап коюңуздар, бекем болсун деген. Рахмат. эми тиги символика деген өзү кечип коюңуздар. Урматтуу депутаттар, рахмат. Кийинки сөз Нурланбек Асанбековичте. Да, бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу чакырылгандар, урматтуу депутаттар. Эми кененги талкуу кылдык. Сунуштары четке калган, биздин депутаттарды да уктук. Мен сунуш киргиземби, добуш көтпөлүкпү? Урматтуу депутаттар, суроо жооптор бүттү окшойт. Мирлан, биз сизге аябай эле жакшы, кыска, макул, кыска. Комитет го. Мен эки нерсени айтып коеюн деп атам. Биринчиси, мына азыр эки автор отурат. Арай көз чарай көрүп алдык. Бекболсун Жайчыбеков агайыбыз айтты. Биринчи туунун кабыл алынып атканда авторлордун бири Жусуп Матаев, сен жок болчусуң деп жаныңызда отуруп айтып атат. Башында жок болчусуң, эми сен антип айтканга акың да жок дегенде эле айтты. Аны баса белгилеп коелу. Анан түз болчу деп атканды ушу Жусуп агайыбыз айтып атат. Аны мынакей Жайчыбеков агайыбыздын айтканында уктук. Бул бир. Экинчи нерсе, бул эми туунун авторлору турат, жазылып келген, балдар да окуп келатат деп айттык. Бирок бул бүтүн кыргыздын туусу, дыйкандын да туусу, тетияктагы койчунун дагы туусу, баарынын туусу, кыргызстандыктын туусу. Ошон үчүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 2-беренесинде көрсөтүлгөндөй, бул маселе мамлекеттик маанидеги маселе болгондугуна байланыштуу референдум аркылуу чечилиши керек деген сунушун мен ушу комитетке сунуш берем.
референдум аркылуу чечилиш керек. Баардык эл добуш бериш керек. Ошол добуштун негизинде, референдум негизинде чечилиш керек. Кече 350 депутат, легендарлуу парламенттин депутаттары 350 болчу. Ошолор кабыл алган, интеллигенция 350 депутат кабыл алган тууну бүгүн 90 депутат өзгөртүп койгонго акыбыз жок. Ошон үчүн бул мен ойлойм, дагы бир жолу жалпы баарыңыздарга айтып кетким келет. Бул референдум аркылуу эл чечиш керек. Рахмат. Рахмат. Айтып кое турган нерсе бар да. Жана Качкан месинде атпайбы, бул жерде 2 долбоор иштелген. 2 долбоордо жана 4 долбоор кабыл алынган, 4-өн 3-ө көк болгон, бирөө 3 түстөгү свет болгон. Ал 3 долбоордогу көк түстөгү свет башка түскө өткөнгө эч кандай укугу жок болгон. Ошол үчүн ушуну кабыл алышканда комиссия анан токтоп калган. Токтоп калганда мисалы менде 3 свет бар. Ак, жашыл, ана кызыл. Түндүгүбүз баарыбызда эле түндүк бар. Ана Шерикулов айтып калды, түндүктү калтырасыңар, калганды иштейсиң. Анан айлаганда токтоп калгандан мен айткан Шерикулов айтты. Мында болбой калды. Бул көк желек бир да свет алганга укугу жок. Бул токтоп калды. Анын ордуна чогулуп алып иштегиле да, ошондо бешөөбүздү чогултуп анан кайра чогуу иштегенбиз. Ошондой болгон башында. Анан кайда жок деп атат бул. Ага деле чогуу эле ар бир долбоорду апарып атканбыз, баарыбыздыкы эле. Түшүндүктүү. Жусуга рахмат.